Bundan 400 bin alып жөнөп. Чудо. Когда придете уже? Еврейское движение кылдасыңар, туурабы? Еврейское движение кылдасыңар. Баткендиктерди сен жаман көрүп атасың мындай. Путинди алып келесиңерби, башканы алып келесиңерби? Эми ушул ютубка чыгарганыңар үчүн мен машинаны 100% алам. Мына эже азыр изнасиловать этип салып, мына эте камералардан болсо керекчи, кел уруп эле. Сен баткендиктер өлгөнсүңөр бардыңар. Баткендиктерден суланады. Тажик деп турат. Гражданин Тажикстанга эмне бересиңерди? Кыргызстанга келип алып, кыргыздарды ham чабыштырып, мынтип сүйлөгөн сөзүңөр бар. Сиз жашаганыңызды билет элемизчи, кандай экенинчи? Assalomu alaykum, урматтуу Москвадагы мекендештер, мусулман бир туугандар, баарыңыздарга азыр кайрылабыз. Ушул төртөөбүз туугандар азыркы ситуацияларды көрүп келип атасыздар, эженин шантаждарын көрүп келип атасыздар. Ишибиз сотко ачты. Биз эми бул жагы туугандар до конца принцип болот, бирөө уткузат. Чындыктын аягына чыгабыз Куда кааласа. Эч кандай Абайдын чечек десек эже каршы экен. Ушул нерселердин аягына Куда кааласа иншалла жакшылык менен чыга турган болсок, башка ипишниктерди токтотот, ушуга окшогон мошенничестволор токтойт деген ойдобуз. Куда кааласа мына жакшы ниеттебиз. Азыр туугандар, ишибиз сотко ачкандан кийин бул балдарда деле крупный сумма жок, чын эжеде машинелер көп экен, колунан келген ишти кылып атат. Кече биз уруп ал эжени жыгытып таштаппыз айтышы боюнча. Кече видеодо байкаган болсоңуздар, адашпасам ушу мен зубочистканы алып туруп мына ыргыттым окшойт, башка тийип жыгылып түштүбү билбейм, аны комментарийде калтырып кое бересиздер. Биягы уже серьезный болуп атат. Иши сотко ашат, бирок Куда кааласа ушундай күчтүү адвокатты жалдайбыз. Эжени по полный кылабыз. До конца ушул чындык үчүн до конца аягына чыгабыз. Мына баш болуп мен өзүм жооп берем. Куда кааласа аягына чыгарабыз ушул иштин. Ушуга окшогон абаларыбыз кыйналбай турган кылып, Куда кааласа кийин башкаларга дагы сабак болот деген ойдобуз. Мындай адамды мен биринчи жолу көрүп атам. Эркекче айтайын. Чын. Эринин ушунча кылып жазган заявлениясыны Кудай сактасын. Эми азыр кыскача түшүндүрүп бергенде бул жак изнасилование менен кетип атат статьясы. Бул жактыкы похищение машины, ошо машинаны урдап кетти, бирөөгө сатып берди, ошондой болуп атат. А бул жак просто как соучастник кетип атат. Куда кааласа акталып чыгат туугандар. Азыр жакшы адвокатка мына собурду баштады. Кимдин колунан келишинче адрестерге келет, баш болуп мен өзүм жооп берем. Куда кааласа ушундай адвокатты жалдайбыз туугандар. Эже ушул кылган иштердин бардыгын өкүнүп кетет. Неофициальный автосервис иштеткен, неофициальный арендага бергендерин, ушинтип балдардын үстүнөн левый иштерди козгогондордун бардыгына жооп берет Куда кааласа. Простой адам, Замиро, Баткенден болот. Жөндөн жөн эле азыр мисалы бир какой-то эженин аркасынан изнасилование менен кетип калат. Эми элестетип көрүңүздөр, изнасилование менен азыр изнасилованиенин статьясын билесиздер туугандар. А бул жак болсо имамова. Бул дагы просто ошол машинаны сатып алып, переоформление кылбаган үчүн похищение менен кетип атат. Ошо кече лично мени эже угрожение плюс вымогательство менен мен үстүмөн жазып тургандар. Биз Куда кааласа мунун бардыгын доказать этебиз. Ошо зубочистканы мындай ырытканда башка жака барып түшүп калганынан доказать этебиз. Куда кааласа бардыгы алдында чындык үчүн биз до конца туруп беребиз. Эркекче туруп беребиз. Мындай кайтмай, жок, эркекче уже биягы дело принцип болуп калды. Замиро. Ассаламу алейкум, кыргыз эли. Ошол курктомат, эч ким иштеген кылган эмес. Машинаны сатып алгам наличи. Ошол документин бербей, имамымдан алган элем. Имам ошонтип бербей атат документини. Курктомат, мен эч кимди зорлуктаган эмесмин. Кайрылган рахмат, ушунчалык 5 күндөн бери биздин аркабыздан жүрөт. Иштинден калып, ошол кичине жардам берип мени окуп коесуздар. Куда кааласа чыгабыз аягачы. Имамова вымогательство менен кетип атат мисалы. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим, ушу парвизге ham чоң рахматчы. До конца колдоп атат. Дешеле рахмат парвиз. Куда кааласа биздики до конца чыгабыз, а? Куда кааласа муну аягына чыгарабыз туугандар. Бул мисалы кече эле көрдүңүздөр го. Бул жактан документи базада жок экен, ошол аял кыйкыры булар депорт кыл дейт. Эми кыргызы ушинтип отурганда не кылыш керек туугандар? Эрин дагы көрдүңүздөр, аялды дагы көрдүңүздөр, билбейм. Айтыш кыйын.
эркекче кыйын. Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Biz shu ekөөбүз досум экөөбүз чогуу иштейбиз. Bizga hozir qarajat jagынан bir топ эле кыйын болуп турат. Ачык айтсак, бизде анча деле сон жок. Өзүбүз автосервисте иштейбиз. Бизде ончо адвокатка алып бере турган акчабыз азыр аз да бизде. Ошо кайрымдуулук болсо, шу полонун немесине документин чечкенге кайрылып койсоңуздар болот. Анан туугандар, бул жерде азыр акча эч ким көзүнө көрүнбөйтүн, эркекче мындай сүйлөгөндө акча көрүнбөйт. Бул жерде азыр дело принцип кетип атат. Дело принцип, хоть миллион болсун, хоть 2 миллион болсун. Бул жерде азыр ушул мошенничествону жеңиш керек, дело принцип болуп атат. Аны өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Ал эженин дагы ушунча видеодон кийин уже эже дагы азыр ушундай катык настрой болгон, дело принципка ушу бизди каматып берсе же бирдеке кылса сүйүнөт да. Бул нерсеге анча-мынча адам рисковать эте бербейт, бирок ушул нерсени көтөрбөсөк уже бою калды. Эркекче барбы? Москваны өзүңүздөр билип атасыздар, тооба кылдым. Кудай сактасын, акыретте билбейм ушул адамдар кантип жооп берет. Бардыгыбыздын ушул сиздин, менин, булардын акыретте, ошол эженин, күйөөүнүн акыретте эсептеше турган күнүбүз келет. Алла Таала көрүп турат, туугандар. Коркоюк, 60 машинасы бар экен. Эжеде 60 машинасы барбы? Ооба. Азыр ошол эжем билбейм, монтасын саттан дело принципке кеткенге даяр да, эркекчечи. Биз бирок до конца чыга беребиз. Биз Кудай кааласа акпыз, актыгыбызды сотто дагы көрсөтүп коебуз. Жардам берген туугандарыбызга Алла разы болсун бардыгыңыздарга. Биз деле Кудайга шүгүр, мына 12 жылдан бери ушул Москвада жүрөбүз. Бизде деле тааныш билиш бар. Эжеге айтып коеюн. Жөндөн жөн эле бул темаларды көтөрүп чыгарып беребиз. Бирок сизге катуу сабак болот, эркекче айтып коеюн.